Бишкектеги завод Украинага 300 миллион ок жасап бермекчи болгонбу? Бишкек штамп заводу Украина аскерлери үчүн 300 миллион даана ок дары чыгарууга буйрук алган эмес. Бул тууралуу мамлекеттик мүлкү башкаруу фондунун жетекчиси Мирлан Бакиров билдирди. Буга чейин интернетте польшалык компаниянын өтүнүчү менен Түркиядан шашылыш буйрук түшкөнү тууралуу маалымат тараган. Картридждерди Түркия аркылуу Польшага, андан соң Украинага жөнөтүү пландалып жатканы айтылган. Таратылган маалымат чындыкка дал келбейт. Бишкек штамп заводу өтө кылдат объект болгондуктан кандай гана буйрук болбосун Коргоо министрлиги УКМКны жана башка түзүмдөр менен макулдашат, ошондо бизге да маалымат келип түшөт. Андай буйрук болгон эмес, деди Бакиров. Завод мамлекеттик ишкана катары мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагында. Садыр Жапаровдун айланасында анга түрдө тургандар эле жүрөт. Бүгүн Жапаровдун айланасында анга түрдө тургандар эле жүрөт. Бул тууралуу Нармамат Акиев өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Ушул маалыматты окуп чыгып жыйынтык чыгарасыз деген ойдомун. Пактагорлор кайсы бийликке келбесин жашай беришет. Ушуларга каршы чечкиндүү кадамдарга барыңыз, кийин кеч болуп калат. Биринчи, сырттан коркунуч болсо, сөзсүз президентти жалпы бийлик өкүлдөрүн 100% колдойм. Сындайм, себеби жөп-жөнөкөй өлкөдө өнүгүү болсун деген максатта билимдүүлөр жана илимдүүлөр көбөйсүн, өндүрүш көбөйсүн, элибиз жумуш орун менен камсыз болсун деген тилекте сындаса эле бийликти же кимдир бирөөнү жек көрөт деп түшүнбөшүбүз керек. Бийликтин айланасы ар дайым жылуу ордун жоготпош үчүн жалган айтып креслого жармашып келет. Акарапайым эл бийликке жетпей калган саясатчылар көбүн эсе бийлик ээлерине чындыкты, акыйкатты жана туура багытты көргөзөт. Үчүнчү, эң коркунучтуу катмар бул баягы эле 100 киши. Акаевди, Бакиевди, Атамбаевди, Жээнбековду кидайтеткен ар дайым Ак үйдү тегеректеген аткаруу бийлигинде жүргөн аферисттер. Кече Жээнбековду жаардан түрткөндөр бүгүн Жапаровду айланчыктап туруп алды. Мисалы үчүн бүгүнкү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бош болгон катмар. Мезгилинде бардык 4 президент менен тил табышып, өлкө экономикасына өтө чоң зыян алып келгендер. Президенттер кетет, бирок булар кетпей койду. Чынында эл президенттерди эмес, ушуга окшошкон 100 кишини кетириш керек саясаттан. Ансыз өнүгүшүбүз кыйын. Тилегим Садыр Жапаров айланасын тазалап, таза эл ишенген кадрларын бир команда түзүп, оор кыйыш заманда өлкөнү алга сүйрөсө, мамлекетибиз өсүп өнүгүп, өзү айткандай бардык мигранттар өлкөгө кайтса. Ал үчүн реалдуу эл үчүн иштей турган кадрлар барыш керек. Болбосо бүгүн Жапаровдун айланасында анга түрдө тургандар эле жүрөт. Урматтуу президент, айланаңызды тазалаңыз, өлкө келечеги үчүн келиңиз, туруктуу бакубат өлкөнү курганы аракет кылыңыз. Ак үйдөгү чоң кызматтан баштап айыл өкмөттүн кароолуна чейин алмаштырыңыз. Эл колдогон, эл сүйгөн чыныгы мекенчил мырзалар элдин арасында жетишерлик. Ошондо Ли Куан Юдай реформа жасаган болот элеңиз деп жазган ал. Эл чындыкты билсин.